Саламатсыңарбы балдар. Биз силер менен информатика сабагын баштайбыз. Ручка дептерлериңерди алып, сабакка көңүл буруп отурабыз. Адаттагыдай эле сабагыбызды логикалык суроо менен баштайбыз. Анда силерге суроо. Экранда көрүнүп тургандай сандардын суммасы берилген. Бул сандардын суммасы кандайдыр бир эреже менен жазылган. Суроо белгисинин ордуна кайсы сан жазылат? Бул суроонун жообун менин WhatsApp группама жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Python программалоо тилинде киргизүү функциясы. Биз өткөн сабакта силер менен Python программалоо тилинде кандай иштөө керек экендигин үйрөнгөнбүз. Бүгүн программалоо тили менен Python программалоо тили менен киргизүү функциясы кандай экенин көрөбүз. Бүгүнкү сабакта Python программасындагы киргизүү функциясы менен таанышабыз. Ошондой эле киргизүү функциясы менен берилген мисалдарды чыгарабыз жана ошол алган билимдерибизди турмушта колдонууга үйрөнөбүз. Киргизүү деген эмне? Киргизүү бул тутумдун же колдонуучунун баалуулуктарынан башка эч нерсе эмес. Мисалы, сиз калькулятордо 2 сандын кошулушун кааласаңыз, анда калькуляторго 2 сандын берилишин жазабыз. Бул жерде экранда көрүнүп турган таблицаны көрүп турасыңар, балдар. Бул таблицада колдонуучу ошол өзүнүн немесин, мисалын экранга Python тилинде чыгарып атат. Киргизүүнүн ар кандай түрлөрү бар жана ар кандай жолдор менен киргизилет. Мисалы, киргизүү клавиатурадан келип чыгат, же болбосо колдонуучу клавиатуранын жардамы менен ар кандай өзүнүн мисалдарын киргизсе болот. Ошондой эле чычканды же кыймыл аракетти колдонуу менен дагы өзүбүздүн маалыматтарыбызды киргизсек болот экен. Python'до колдонуучунун буйрук сабы чөйрөсүнөн же колдонуучу интерфейси аркылуу кирген маалыматты окуунун ар кандай жолдору бар. Эки учурда тең колдонуучу тергичти же чычканды пайдаланат. Колдонуучунун жазуусун кабыл алуу үчүн Python үлгүсү. Мисалы, функцияны колдонгон колдонуучудан кызматкердин маалыматтарын кантип кабыл аларын жана функцияны колдонуп көрсөтсүн дейли. Мында input деген киргизүү, print чыгаруу. Эми Python киргизүү функциясынын синтаксисин карап көрөбүз. Бул жерде тез аргумент милдеттүү эмес, ыкчам аргумент колдонуучуга билдирүү көрсөтүү үчүн колдонулат. Мисалы, сураныч, маани киргизиңиз. Качан милдети ишке программа агымы колдонуучу бир маани киргенге чейин токтотулат. Эми биз ушул айткандарыбызды практикалык иш менен бышыктасак, анда сабактагы айтылгандарды бышыктоо үчүн ошол нерсе маалыматты же кандайдыр бир нерсени Python тилинде киргизип көрөбүз. Бизге 2 сандын орто маанисин, ортоломосун десек болот, Python программасынын жардамы менен Python программасынын жардамы менен чыгарып көрөбүз, же болбосо орто маанисин таап көрөбүз. Ал үчүн атайын программага киребиз. Бул жерде биз 2 сандын ортоломосун табуу үчүн жылдызча, же болбосо решетка деп алайлы. Решетка 2, анан ортоломо маани 2 сандын ортоломосу деген тема сыяктуу коюп алышсак болот. Себеби биз кайра ачканыбызда таппай калбаш үчүн ушундай символду коюп алабыз. Эми биз биринчи санды А менен белгилейли да. А барабар int input
деп жазып туруп кашааны ачып жазылгандар сөзсүз түрдө англис тилинде жазылышы керек. Бул а маанисин киргизүү. Кийин экинчи саныбызды б деп алабыз. Буну деле ошол англисче таңбалар менен жазып алабыз. Input деген киргизүү. Your number 4 же болбосо ошол тандап алган сан, б саны. Эми ever деген бул экөөнүн орто мааниси. А жана б сандарынын орточо мааниси. Эми print же болбосо чыгаруу. Ушуну чыгар деп буйрук беребиз биз. Башкача айтканда, жогоруда берилген эки сандын ортоломосу. Average of two number. Эки сандын орто мааниси. Жазып алдык балдар. Эми жогорудагы run баскычын басабыз. Эми экрандын төмөн жагында силерге your number 4 же болбосо силердин саныңар кайсы санды тандайлы? Мисалы А 7 десек. Кийинки саныбыз, экинчи саныбыз Б саныбыз 5 дейли. Анда ушул эки сандын орто мааниси. Average of two number дейт. Же болбосо эки сандын орто мааниси барабар экен канчага? 6га. Аны биз силер менен ooz 2 чыгарып алсак деле болот эле. Орто маанини табыш үчүн эки санды кошуп туруп, кайра ошол 2ге бөлсөк келип чыгат эле. Демек 7ге 5ти коссок 12, 12ни 2ге бөлсөк 6. Ал орто мааниси 6га барабар экен. Буну биз чыгарууну көрдүк. Мына балдар, биз жогоруда айтылгандарды өзүбүз жасап көрдүк. Эми үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн туулган жылыңарды киргизип, азыркы учурда канча жашта экениңерди Python программасынын жардамы менен чыгарып көргүлө.